машинени айда деп эле кайра менин жаныма алдыма келип отуруп алды. Ошол учурда абдан корктум уже. Кандайдыр бир тамаша сөзү же WhatsApp'тан же Telegram'дан бир кандайдыр бир сексуалдык, эротикалык бир сүрөттөрдү жөнөтүп койсо, сенин эле коллегаң же иш берүүчүң же акырын келип, "О, сен аябай арыктап калыпсың" же "Татынакай, бүгүн прическаң татынакай" дегенде эле бардыгы эле ыдыкка кире берет да. Мурун чын эле ойлогон, биз ойлочубуз ушундай эле болуш керек деп. Мамлекеттик ишкана болсо же менчик ишкана болобу, өздөрүнүн корпоративный этикасы, правиласы болуш керек да. Кылмыш кодексине, эмгек кодекстерине ошондой өзгөртүүлөр киргизиш керек, шайкештениши керек. Биздин эркек депутаттардан биз аябай коркуп атабыз азыр. Ушул тапта эл аралык эмгек уюмунун эмгек чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү жоюу жөнүндө конвенциясын ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Анын негизги максаты иш учурундагы харассмент же башкача айтканда ыдыкты жоюуга багытталган. Ооба, Кыргызстанда буга чейин жүргүзүлгөн иликтөөлөр ар бир 4-чү аял иш учурунда ыдыкка кабылаарын көрсөткөн болчу. Негизи эле иш учурунда ыдык деген эмне, ага кабылган аял же адам кимге кайрылып, кимде жардам сурай алат жана мына ушул мыйзамдагы өзгөрүүлөр ага кандай жардам бере алат? Эжесиндер берүүсүндө биз дал ушул теманын үстүндө талкуу өткөрмөкчүбүз. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Анда эмесе студиябыздын бүгүнкү конокторун тааныштыра кетсем, такси айдоочусу Чынара Жакшылыкова, текстиль жана жеңил өнөр жай кызматкерлеринин профсоюзунун төрайымы Алмаз Жаркынбаева жана Инсан Лейлек коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишева. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Дегенде эле ушу Чынара айым, сөзү сизден баштасак, такси кызматынын айдоочусу катары сиз иш учурунда кандайдыр бир асылуу же ыдыкка кабылган учурларыңыз болду беле? Ал кимдер тарабынан болот? Албетте, аял кишилер негизи эле бул автомобиль айдоо чөйрөсүндө көп эле кысымга кабылабыз. Анткени эркектер менен баягы тең тайлашып иштеп, тең тайлашып айдап жүргөндө ошондой бир колдоо көрсөтүшпөйт да, ушул аялсың дегендей кылат. Анан эми адамдар ар түрдүү болот экен, ушул жумушка байланыштуу биз шаардагы ушул таксопарктарда иштейбиз. Ушул клиенттерге барган учурда эми баягы заказ түшкөндө билбейсиң да, кайсы жерде кайсы адам кандай экенинчи. Анан барасың, заказды аласың, ошол учурда түшүнөсүң, что адамдын кандай экенинчи. Бир жолу ушундай болуп калды, ушу клиент машинеге отурганда эч кандай жыт билинген жок, эч кандай манерасында эчтеке билген жокмун, бирок бир башкача болду да, келип отуруп эле уже биз айтты, ушул баруучу жерин айдап кетип баратканда түшүндүм да, что бул мындай кандай деп айтсам, ичкен эмес, бирок бир баңгизатыбы же кандайдыр бир шекшип калдыңыз, Баңгизат колдонгону билинип калды. Бизде ошо ар бир программанын бурчунда ушул ыдык болгон учурдагы же болбосо бир мындайча айтканда нападение деп коебузбу, ошо бир болгон учурда коркунуч жараткан учурда баса турган кнопкабыз бар. Бирок эмнегедир ал сүйлөп кетип баратты, анан магазинге токтоп коесузбу деди. Магазинге токтоп, мен ал кирип чыккандан кийин уже түшүнүктүү болду, что дагы бир нерсени ичти окшойт деп. Анткени кичине бир жыт болгонун уже сездим. Андан кийин эле уже сүйлөгөнү дагы башкача болуп баштады. Уже видимо ушу баңгизат менен ичкиликтин кошулмасы дагы бир реакция берди окшойт. Мен угутерден корко баштадым, кандай кылсам деп, анан айтты, мен Ашленфу деген Горкийге алып баргынын башка маршрутты айтты, ошо бара турган маршруттан башканы. Ал айтты, ушундай мен жеп чыккан, Ашленфу жеп чыкканга чейин сен дагы ушул күтүп менин жанымда бол. Мен айттым, мен машинеде күтүп турайын дедим, сиз кирип чыгыңыз дедим. Ошол заматтан катуу сүйлөп, үнүн көтөрүп уже эмелерди көрсөткөндөн мен уже корктум, уже кандай кылсам деп.
Анан уже тревожный кнопканы басайын деп уже даярданып, мен ачыгын эле айттым. Сиз анда мен сизди күтө албайм, анда мен сиздин жаныңызга отура албайм, мен андай укугум жок. Мен сизди машинеден күтөйүн, или сиз кала бериңиз дедим. Анан машинени айда деп эле кайра менин жаныма алдыма келип отуруп алды. Ошол учурда абдан корктум уже. Анан адресин уже айтты, мен баягыда жашайм деп. Мен кандай тездик менен жеткенимди билбейм, ушундай тездик менен айдап бардым. Барып эле анан дагы эле ушундай жаман сөздөр менен айтып баштады. Мен анан уже билгизбей акырын уже кнопканы бастым. Кнопканы басып эле бир дарбасанын жанына келдик, дарбаса ачылды. Мен коркконуман уже аны мен эмнеден абдан эме өзүм баягы аял киши болгондуктан чабиет деп корктум. Ошол уже колун көтөрүп уже бир реакциялары башталганда уже мен уже машинеден чыктым. Сразу эле Сизге кол көтөрдү. Кол көтөрөйүн деп уже даярдык болгондон мен коркконуман эле чыктым, дагы телефонумду алып эшикке чыктым. Дарбаса ачылганда эле бир ит чыкты. Чоң ити бар экен. Алардын кайра мен иттен абдан корккондуктан кайра эмне кыларымды билбей кайра машинеге отурганда ал как раз машинеден чыкты. Мени кубалайм деп чыкты окшойт да. Мен как раз ушундай болуп калды, ошо тегеренип кайра отуруп машинени айдап, машинени жылдым. Анан ошо тревожный кнопканы басканда ошо коопсуздук кнопкасындагы балдар, биздин таксопарктын балдары уже келип калышты. Уда эле машинелер токтоду. Мен ушундай болду деп айттым. Карыган ата-энеси бар экен, чыкты, ушундай кечирим сурады. Анан андан кийинкиси ушул ушундай болбосун деген ата-энесинин суроосу менен анан талкуу болду ошол жерде. Гүлнара эми сизге кайрылсам, адегенде эле биз ушул иш учурундагы ыдык деген, ошол түшүнүктүн өзүн талкуулап алсак, азыр талдап алсак, буга негизи эмнелер кирет, мындай жыныстык же сексуалдык асылуунуган ыдык деп айтсак болобу? Мисалы, жумуш ордунда бир одоно же орунсуз тамашалар, көз караш, кызматтык абалынан пайдалануу, бир коркутуу деген ушундай учурларды да ыдыкка киргизе алабызбы? Ооба, албетте. Анткени мындай да, тиги биз татыктуу эмгек дегенде, татыктуу эмгекте ошол өзүбүздүн жумушта болгон мейкиндигибиз эркин болуш керек да. Эгер эле бир эле ошол аялдын, мисалы үчүн аял эркектерин ошол мейкиндиги, эркин мейкиндиги бузулган болсо, бул ошол эмеге кире берет. Анткени сен жумушка келесиң, эркин иштешиң керек. Анан бир кандайдыр бир тамаша сөзү же WhatsApp'тан же Telegram'дан бир кандайдыр бир сексуалдык, эротикалык бир сүрөттөрдү жөнөтүп койсо, сенин эле коллегаң же иш берүүчүң, же акырын келип, сен аябай арыктап калыпсың, же татынакай, бүгүн прическаң татынакай дегенде эле биз мурда ошол терминологияны билбегенде биз мындай ыңгайсыз болуп эле унчукпай калат элек да. Анан ошол жанагы эл аралык эмгек уюмунун 190 конвенция чыкканда, ошондо мен мына азыр 50дөн аштым, ошондо түшүндүм да, бул эгерде сенин өзүңдү ошол иш жумушуңда иш мезгилинде ыңгайсыз шарт жараткан эле бардык эле ыдыкка кире берет да. Бул биз ыдык көрсөтүү десек эле баарыбыз эле физикалык жактан ыдык көрсөтүү деп ойлойбуздар. Ал эмес, бул жанагы ошол эле моббинг, ошол эле жанагы тамаша сөз, ошол эле жанагы кандайдыр бир жана азыр баарыбыз социалдык түйүндөрдү жүрөбүз, түйүндө эле же почтаңа же сенин эмеңе WhatsApp'ыңа бирдемке келгенде эле ошол деле кире берет да. Анан азыр көбүнчө биз эгерде биз мына изилдөө, Айгерим сен айттың, изилдөө жүргүзгөндө жалаң жана мамлекеттик жана муниципалдык же формалдуу сектордо иштеген аялдарга эле аныктап алдык да. А бизде 74% иштөөчүлөр формалдык эмес жумушта иштейт да. Аны биз билбейбиз да. Аякта ошол ушундай ыдык көрсөтүү тим эле аябай күч алган да. Жакшы, чын арада тревожный кнопка бар. Башкаларда тревожный кнопка жок да. Сен же ошону жутуп алып, стресс болуп, депрессия болуп жүрө беришиң керек. Кайрылачу же борборлор жок, же тууганыңа айта албайсың,
же жолдошуңа айта албайсың, бары күлүшөт, түшүнбөйт. Же укук коргоо органдарына да же айта укук албайсың. коргоо органдарга аялдар эч качан айтпагыла, уялат. Анан ошого биз айтып атабыз, эгер ушул эл аралык эмгек уюмунун конвенциясы, 190 конвенциясы бизде парламентте ратификация болсо, канчалаган аялдарга бул дагы аябай жеңил болот да. Сиз айтып атпайсызбы, мисалы мен ушул жашыма келип, ушул нерселерди окуп атып түшүндүм деп. Көп эле биздин айымдарбы, эркек мырзаларбы ушул балким маалымат жоктугуна байланыштуу муну нормалдуу деп көрүшү да мүмкүн. Албетте, булар бул нормалдуу деп атат. Жөн эле тамаша көтөрө албайсың. Ыдык көрсөткөнү деле, кабылганы деле мисалы. Ооба да. Анан кийин ошол ыдык көрсөтүү деген сөздү дагы айтсаң, көп эмелер күлүшөт да. Эмнеге ошол да силерге көйгөйбү дешет мисалы. Бизге ушул көйгөй бизге болсо канакей биз мындай эле көтөрөлдүк. Негизи бул канчалаган ички психологиялык, канча депрессия, стресс болгон аялды ушул аябаганда жанагы иш процесси, иште болгон жанагы ишке болгон күчү баарын алып коет экен да. Көңүлүнү, иштегиси келбей калат, жанагы КПД, коэффициент полезного действия азайып калат экен да. Көп учурларда ошол ишканалардын өздөрүнө дагы көптөгөн терс таасирин тийгизет, анткени бул жерде алардын сиз айткандай КПД деп атасыз го, ошол иш эффективдүүлүгү, натыйжалуулугу түшкөн сайын алардын дагы экономикалык абалы дагы. Жанагы конвенция 190да ал айтып атат, ар бир ишкана өзүнчө же мамлекеттик ишкана болсо, же менчик ишкана болобу, өздөрүнүн корпоративный этикасы, правиласы болуш керек да. Ошол биз жалаң эле антикоррупция, гендердик дейбиз, ал эми ошол ыдык көрсөтүүгө каршы дагы правилалар болуш керек деп ошол конвенцияда жазылган. Эгерде биздин парламент депутаттарыбыз эртең ушул конвенцияны кабыл алса, кандай бул эмгек чөйрөсүндө айрыкча биз эркектер, аялдар дагы дуушар болот, бирок көбүнчө биз аялдар жөнүндө айтып атабыз, анткени басым кылып кандайча бул жеңил болот эле да. Ушул жерден эле азыр сөзүңүзгө аралчы, мен Алмаш айымга суроо бергим келип турат да. Негизи эл аралык практикада деле сиз жогоруда айтып өткөндөй, ири ишканаларда сөзсүз түрдө атайын харасмент же ыдык көрсөтүү боюнча эрежелер калыптанган. Жаңы жумушчуну кабыл алып жатканда ал боюнча тренинг өткөрүлүп, түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, анан ал тургай жаза катары же чара катары иштен айдалганга чейин барыш мүмкүн да ушул ситуацияларга, эгер арыз көрсөтүлсө дегендей. Сиз профсоюздун төрайымы катары, профсоюз уюмунун мүчөсү катары, азыркы реалдуу бизде жагдай кандай? Кыргызстан ишканаларында бул боюнча түшүнүк барбы? Жумушчунун укугу кандай корголот деген маселе жаралат? Эми түшүп келем, бул бардык эле дүйнө жүзүндө болуп атпайбы, ошончунан көтөрүлүп бул маселе. Ушундай. Ошончунан 190 конвенцияда иштелип чыгып, кабыл алынып атат. Бул 2019 жылы июнь айында кабыл алынган. Көп эле биз эле жана массалык каражаттардан көрүп атпайбызбы? Белгилүү канча белгилүү айымдар, белгилүү адамдар ушуну харасментке туш болгонушкан. Ошону көтөрүп чыккандан кийин анан чыгып кетип атат. Эми мен ойлойм, бул Гүлнар айым да айтып келди, 50 жаштан кийин түшүнүп атам депчи. Биз азыр буларды мурун чын эле ойлогон, биз ойлочубуз ушундай эле болуш керек депчи. Анткени көбү муну алып чыккан эмес, муну көтөргөн эмес, ушундай маселе бар. Анан баарысы эле көбү жаштар деле, азыркы жаштагы, менин жаштагылар деле ойлошкон мындай. Ушундай эле боло берет депчи. Акыркы мезгилде ушундай көп болуп атат, биз болгондон кийин гана билип атабыз да, харасмент болгондон кийин. Адам ошо депрессияга болуп, психологиялык абалга түшүп келип, жумуш которуп да кетип атышат. Эми сиз айтып атпайсызбы, түшүнүк болуп атабы деп биз. Бул конвенция чыккандан бери түшүндүрүү иштерин акырындап жүргүзүп атабыз. Бирок бул эми мамлекеттик деңгээлде болуш керек да. Если бул конвенция жогорку кеңеш кабыл алып ратификация кылынса, биздик анда мыйзамдар, улуттук мыйзамдар жана актыларыбыз шайкештешиш керек да ушуга. Анан жанагы күнөөлүү адамда жаза, кандай жаза колдонулган. Сиздердин уюмуңуздарга ушул ыдык маселеси боюнча кайрылган жумушчулар болгонбу? Эми мындай көбүсү эле уялат, билесиздер да, айтышпайт. Өзгөчө ошол жеңил өнөр жай. Көбүнчө биздер аялдар анан жаштар иштеш керек, иштешет. Бизге ушундай кайрылгандар түстөн түз болгон эмес. Биз бирок угуп жүрөбүз, ар кандай кээбилерин айтышат, бизге дагы мындай айтып калышат, бирок мындай чисто факты боло элек да,
биринчи ошол тигүүчү цехтерде иштеген айымдардан көп болобуз иштеген жумуш берген көбүнчө жанагындай ойлойт да эми биз эмне үчүн жумуш берген адам көрсөтөт депчи, жок булар кесиптештерден да көп ыдык мамилени көрсөтөт. Если ошол сиз айткандай жана эркин чөйрөсүн адам жумуш берген, жумуш иштеп аткан адам чөйрөсү бузулса, если ал каалабаса, кесиптеши может быть ошондой эле кайра эле көрсөтө берсе, бул ыдык болуп эсептелип атат да. Биринчи ошол жана ыдык көрсөтүү фактыларды биздин мигрант кыздар башташты да. 2018-жылдан баштап булар аябай бизге кайрылып атты да, биздин уюмгачы. Мигрант кыздар ошол иш берүүчү жанагы ажатканада, раздева жана кийим чеччү жерде, жана чоң предприятияларда, фирмаларда коопсуздук жерлер жок. Аябай кооптуу ошол ажаткана менен кийим чеччү, алмаштырчу жер аябай кооптуу деп бизге биринчи кайрылып атты да. Анткени ошол мезгилде жөнөкөй кесипте иштеби же жана прораб, бригадир дейбиз, сөзсүз түрдө ыдык көрсөтөт эле биздин мигрант кыздарга. Анан эң көп биздин ошол жанагы жекече формалдуу эмес секторда сиделкалар, няня кыздар бар, анан клининг системада иштеген кыздар, булар барып жанагы заказчик бар болсо да үйдү жыйнай берет да, ошолдо аябай кооптуу жер болуп эсептелет да, мына клининг жанагы үй тазалачу жагында иштеген кыздар. Анан бизде кандай билесиңер да, мына канча бизде клининг системада иштеген кыздар жанагы ыдык көрсөтүү кишинен качып, этаждан кулап, өлүмгө дуушар болду кыздарчы. Анан ошолор биринчи коңгуроону биздин мигрант кыздар кагып атты да. Бирок азыр мына Тилекке каршы Россия чоң эл аралык уюмдардан чыгып атат, адам укугуга байланыштуу. Биздин мигрант кыздардын келечеги кандай болот? Эми азыр биз хотя бы ушул конвенцияны кабыл алсак, ошол мигрант кыздарыбызды даярдап, жөнөтүп, өзүңө сак бол, коопсуз чараны өзүң көр, өзүңө ишен деп даярдашыбыз керек да. Каяка да кайрылыш керек. Билбейт да каяка кайрылып ошондой эме болсо маселе болсо каяка кайрылаарын да билбейт. Ушул конвенция туурасында азыр кенен маалымат ала алалы, анын эрежелери кандай, негизи эле кайсыл маселелерге басым жасалган, анан берүүбүздү улантабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык эмгек уюмунун эмгек чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү жоюу жөнүндөгү номер 190 конвенциясын ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Документ коом талкуу чекит gov.kg порталында жарыяланды. Бул эмне деген документ? Эл аралык эмгек уюму 2019-жылы көп жылдык талкуудан кийин эмгек чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү токтотууга чакырган биринчи эл аралык келишимди, конвенцияны кабыл алган. Конвенцияны жана сунуштаманы кабыл алуу боюнча акыркы добуш берүү 2019-жылдын 21-июнунда эл аралык эмгек уюмунун Женевадагы штаб-квартирасында өткөн. Бул эмгек чөйрөсүндө зомбулукту жана ыдык көрсөтүүнү токтотуу боюнча биринчи эл аралык келишим. Конвенцияда эмгек тармагында зомбулук жана асылуу жүрүм-турумдун кабыл алынгыс формалары экени белгиленген. Ошондой эле анын натыйжасы же мүмкүн болгон кесепети болгон физикалык жана психологиялык зыяны айтылган. Жумуштагы зомбулук түшүнүгү төмөнкүлөрдү камтыйт. Физикалык зомбулук, ооз-эки кордоо, коркутуу, ыдык көрсөтүү, куугунтуктоо. Документ эмгек ишмердүүлүгүнүн бардык тармактарына, анын ичинде жеке кызматкерлерге да жайылтылат. Конвенция жумуш максатында интернетти жана башка технологияларды колдонууну камтыйт. Бул конвенцияны ратификациялоо Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелери чөйрөсүндө зордук жана ыдык көрсөтүүлөрдү минималдаштырууга жана андан ары жок кылууга мүмкүндүк берет. Бул конвенцияны Кыргызстанда кандай механизмдер аркылуу ишке ашырылат кийин, ошо ратификациялангандан кийин, мыйзамга айлангандан кийин, анан бул конвенциянын жалпы негизги максаты кандай? Биз Кыргызстанда азыркы шартта ушул конвенцияда жазылган, айтылган нерселерди чындап эле кызматкерлерге мындай иш жүзүндө жеткирип баарына мындай камсыздап бере алабызбы? Эми бизде Кыргызстанда мамлекеттик эмес уюмдар аябай авангардта жүрөт да. Анан чындыгында биздин эркек депутаттардан биз аябай коркуп атабыз азыр. Анткени бул парламентке барат. Бизде аял депутаттар азыраак, бирок ошол даже аял депутаттардын арасында биз көбүнчө колдонуп таппай калабыз да.
бул эмнени дагы чыгардыңар дегенде мааниде сүйлөйт да. Буга чейин ушул Эльвира Сурабалдиева дагы харассмент туурасында, ыдык көрсөтүү туурасында мыйзам сунуштап, бирок ал колдоо таппаган эсибизде. Анан азыр эгер мен адашпасам, дагы бир мыйзам долбоору даярдалып жаткан тактоо иретинде. Азыр 3 жол менен аракет кылып көрдү. Биринчи ошол жанагы азыр иштеген жанагы гендердик теңчилик мыйзамына өзгөрүү киргизебиз деди. Ал болбой калды, анткени көрүп атты, колдоого аз болот деп. Анан атайын жаңы мыйзам иштеп чыксакпы дегенде аны дагы аны Динара Ашимова айым көтөрүп атат. Азыр ошол ал дагы канчалык процедурасы оорураак деп айтып атты. Анан биз өзүбүз эксперт катары сунуш кылдык. Ушул эл аралык конвенцияны ратификация кылсак, ошондо бул кандайдыр бир эмеси дагы чоңураак. Милдеттенме катары. Таасири чоң дагы, анан аны демилгечи катары ошол өкмөт өзү эле болсун деп депутаттар эмес. Бул жерде да баса белгилетсек, ыдык деп биз буга чейин айтпадык. Бул жанагы жыныстык жактан гана эмес, бул коркутуу, мындай бир орой мамиле жасоо, мисалы эркектердин ортосунда деле ошондой болуп келет да, мисалы улуураак бирөө жашыраак бирөөсүнө келип, сен колуңа эмне келмегиле деп, мисалы баягы көптөгөн орой сөздөрдү айтканда деле бул деле ошол ыдыкка кирип жатат да. Анан мына Гүлнара эмиске кайрылгым келип турат. Ушул мыйзам долбоору ратификацияланып, ошо күчүнө киргенден кийин бизде ошол мисалы эмгек келишимине кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргизилеби, же болбосо ишканалар менен ушул бул жобону аткаруу боюнча кандай иш-аракеттер жүргүзүлөт, мамлекет тараптан мындай бир кандай бир механизм башталат да, анан ушул мыйзамдык жактан кандайдыр бир жаза чаралары көрүнгөнбү, ошол конвенциянын өзүндө беренелерди көрсөткөн, ошол өлкө ратификация кылгандан кийин ага ченемдик укуктар атайын иштеп чыгылат дагы. Иш берүүчүлөргө дагы эле көп талап болот да. Анткени ошол эле эгерде жана кесиптик бирликтерди алса, жана коллективный договор бар. Ошол коллективный договорлорго жамааттык келишимге атайын пункт киргизилет. Ошол сен иштөөчүгө ушундай шарт түзүп бересиң. Ошондой эле жанагы сөзсүз түрдө жанагы кайрылуу, каяка кайрылуу, телефондор, жанагы горячая линия болобу, кризистик борбор болобу, ал дагы сөзсүз түзүлүш керек. Анан жанагы жазалоо. Ошо жазасыз калтырып эчтеке жылбайт да. Эгерде жазалоо болсо, сөзсүз түрдө бул дагы Кыргызстандын башка жанагы кылмыш кодексине атайын өзгөрүүлөр киргизеби, бул өзүнүн процедурасы бар. Ал так каралган. Ал мен ойлойм мындай бир ар бир конвенцияны кабыл алганда өзүнүн мындай ирети менен жазалат да. Мисалы чет өлкөлүк практиканы алып карасак, ушундай мисалы бир кызматкерлерден, мисалы кесиптештер бири-бирине же студенттен, окутуучусуна болгон бир ушундай арыз түшсө, мага ыдык көрсөттү деген, анда ошол адам дароо эле жумуштан четтелет, кандайдыр бир белгисиз убакыт мөөнөткө, анан өзүнчө бир көз карандысыз комиссия келип иликтөө жүргүзө баштайт да. Ошол иликтөө аягына чыккыча бул адам ошол ыдыкка ошол адам менен, ыдык көрсөткөн адам менен ошол ыдыкка кабыл болгон адамдар бир жерде болбош керек, бир мейкиндикте жолукпаш керек деген бир атайын ушундай бир жолдор, эрежелер бар да. Анан бизде мисалы ошондой болобу, ким иликтейт аны ким чечип берет? Чыгып кетейин, конвенция ратификация кылынса, ошо негизги биздин мыйзамдарга кылмыш кодексине, эмгек кодекстерине ошондой өзгөртүүлөр киргизиш керек, шайкештениши керек. Конвенциялардын беренелери мененчи. Анткени Гүлнара айтмакчы, жаза болбосо бул эч кандай тыйылбайт болуш керек, баягы айтып эле калып калат деп, анан ар кандай жаза чаралар көрүнүш керек. Бир жагынан жанагындай ченемдик актылар жөн эле конституцияда же болбосо эмгек кодексине жазылса, кийин жанагындай ченемдик актыларды кабыл алыш керек, схемасы болуш керек, кандай иштейт бул закон, бул мыйзам кандай иштейт деп. Анан жанагындай жааматтык келишимдерге, тармактык келишимдерлер бар. Анан жанагындай башка келишимдерге да ошондой өзгөрүүлөр киргизилиши керек. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Тыштарды ушундай кабыл алат экен. Алардыкында бар, ошон үчүн ошондой жаза көрүнүп атат. Механизм иштеп атат. Анан мен айтып кетем эмне үчүн? Жанагы жумуш берген адам, жумуш иштеген жерде ушундай болсо, ошон үчүн биз профсоюздук уюм өздөрү түзүшөт, өздөрүнүн укуктарын колдой турган бул уюм профсоюздук уюм. Анан жанагындай ыдык көрсөткөн, ыдык
кабылган же ыдык көрсөткөн адам ошол жерде да бир комиссиясы бар, этика боюнча комиссия, жумуш ишканаларда бар ушундай, ошолорду карап чыкса болот. Анан сиздер айткандай жанагындай иликтөө жүргүзгөндө жумуш берген адам тарабынанбы же жана комиссиянын чечими тарабынанбы ыдык көрсөткөн адам жумуштан четтетилип туруш керек. Анткени кайра ошол кабылбаш керек. Эми баарысы эле баягы жазасын эме кылбай, жумуш берген адам может бир комнатада ошол 2 адам отуруп калса, 2 тарап тең. Анда ошондой шарт түшүш керек, ал башка бөлмөлөргө жайгаштырганга, иштегенге. Ошондой шарттар түшкөнгө. Анан негизи мынау профсоюздар мындай башкача бир жаңы дем менен иштеш керек да. Профсоюздар азыр аябай анткени мындай алмашы же тарымбаң, мындай профсоюздар аябай мындай пассивдүү болуп атат да. Профсоюздар ушул маселени мамлекеттик эмес уюмдар эмес, профсоюздар алдыга чыгарып, өздөрү дагы ошол анткени жана профсоюздар бул тройственный союз да, работада жана иш берүүчүлөр, иштөөчүлөр профсоюздар. Ушул профсоюздук уюм эти иштеп аткан адамдардын, коомдук уюм иштеп аткан адамдардын уюму. Ооба, бирок ошол мезгилде бул ушул профсоюздар коңгуроону сиздер биринчи эми кылышыңар керек да. Айтып, кыйкырып, өзүңөр жана көрсөтүп, өзүңөр барып, жана ар бир кейсти чыгарыш керек. Мына болдубу кейс, мына болду, биз профсоюз ийгилишип ушинтип чечтик депчи. Резонанс чыгарат. Ооба, резонанс чыгарат. Айткан келимдериңиз туура эле айтып кетип атасыз. Может, кичине активдештириш керек жумуштарды. Эми бул только бул ыдык маселеси эмес, бизде көп да. Азыр эле мына эмгек кодексин кайра өзгөрүүлөрдү киргизсек, жок, кайра министрлер кабинети айтып атат, жок, жаңы редакция менен жаңы белгилүү эмгек кодексин депчи, азыр ошонун жүзүндө иштеп атабыз. Ратификация конвенция болгондон кийин ыдык көрсөтүү деген сөз юридикалык күчүнү алат. Жана кылмыш кодексине киргизилет, башка ошол жанагы смежный мыйзамдарга эме өзгөрүү киргизет. Ошого биз айтып атабыз, жалаң бир мыйзамга өзгөрүү киргизбей же бир мыйзамды кабыл албай, эл аралык конвенцияны эле ратификация кылалы дагы, анан көптөгөн жүздөгөн жакын мыйзамга өзгөрүү киргизет. Ошол жерде ошо далил деген дагы сөз мен оюмча көп жерге көп нерсени ошо көйгөй жаратат да. Далилдеп бер, далил кайда? Вот жана жолсуз зомбулук көргөн адамдар деле көп эле азыр фактылар бар, ошолорго деле милицияга барсаң аныкташ, далилдеп бериш кыйын болот экен да. Сен ар бир жолдон баскан тургаңды кечке телефонго тартып же диктофонго жаздырып жүрбөйсүң да, туурабы? Өзгөчө эч ким жок жерде жасайт да ошол нерсени. Сени өлтүрсүн, андан кийин анан сен жаз депчи. Бул киши келет го, мага бир мен арыз жазышым керек, мага ушундай коопсуздук болуп атат, мага ушундай коркунуч болуп атат десе, айтыптыр да эми. Сен өлгөндөн кийин анан жаз, ошо өлтүргөндөн кийин анан депчи. Бул Кыргызстанда жашообуз да. Мисалы чет мамлекетти ала турган болсок, мен мисалга эле айтайын. Ошол эле Америка, Корея, Япония, мен айтып өткөндөй өнүккөн мамлекеттер бул ушул ыдык маселесине атайын финансалык акча каражаттарын бөлөт экен. Анткени ошол ким ыдык кылган адамды, эгерде мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бул жакшынакай адам кылбайт. Бул обязательно бир ден соолугунда бир мандеми бар адам кылат да. Ошон үчүн атайын акча бөлүнөт экен. Жанагы ошол эле ыдык кылган адамды обязательно психологический обследование кылып, ошо дарылайт экен, ошока жаткырат экен. Бул дагы ойлойм, бул бир мамлекет тарабынан буга өтө жакшы караш керек да, ошо ратификация болуш керек. Жумуш орундагы коопсуздугуна кепилдик болот деген үмүт менен анда биздин берүүбүздү бүгүн жыйынтыктай берели. Сиздер менен Азаттыктын жесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.